Саламатсыздарбы, урматтуу жогорку кеңештин депутаттары жана замандаштар. Интернетте Эльвира Сурабалдиева деген депутат айымыбыз Казакстанга барып интервью берип, ал интервьюсунда 90 депутат баары билет. Ташиев төңкөрүш жасап, президенттиктен такталашкан дейби. Эми урматтуу Сурабалдиева эжеке. Эркек адам шабоз болот, аял адам акылга салып иш кылат, Эми эркек менен аялдын айырмасы ат менен төдөй. Жаманын жашырып, жакшысын ашырган аял адам болот. Ташиевди жамандадыңыз, эмне алар кесип бердиби? Эми жамандабаган ушул Тажикстан эле калды. Эми Тажикстанга интервьюга чакырса, Тажикстанга дагы барып Ташиевди баштан ылдый шаталактатып жамандагыла. Тажиктер кесип берсе, арча карагайлар менен кошо салбыратып салаңдаштап мойнуңарга медал кылып тагып келгиле. Эми ошол эле калды эле. Мен сизди баалап келгем, эжеке. Мен сизди ар дайым баалап келгенмин. Так даана ордунда сүйлөйт депчи. Бирок бул нерсеңизге мен баа бербеймин. Анткени аял мейли ички теманы, ички маселени, ички чечимдер менен гана өзүбүз чечип алабыз. Кыргызстан. Ал өзүбүздү өзгө улутка барып алып, жамандап, бул акылга сыйбаган иш. Жакшы баласын берсе алып келиңиз, Кыргызстанга алып келип, ошону иштетейик. Кыргызстан үчүн кандай жумуш кылат экен? Биздин Ташиевди алар алып кетип иштетсен, Ташиев ал жакты кандай гүл кылып коет экен? Мындай терең ойлоно билелик. Бүгүнкү күн менен эмес, терең ойлоно билелик. Эгерде Кыргызстандын бир булуң бурчунда уруш согуш чыгып кете турган болсо, жетим баладай болуп Ташиев барат, экөөбүз асманды карап чырт түкүрүп, семечкадан чагып, бырыбызды шор тартып туруп, асмандагы потолоктогу гүлдөрдү санап жатабыз. Кээ бир саясатчылар, Куран билбеген, намазга жыгылышын билбеген саясатчыларыбыз мындай сын тагып, сын айтканда азыр 5 болуп атасыңар да. Ташиев өлсө дагы Ташиев өлсүн, ошо согушка барып, ошол жердеги окуялар, темалар Ташиев чечсин деп коюп, үйүңөрдө ысык чай ичип келгенсиңер буга чейин. Bundan кийин деле ошону кыласыңар. Кичине мындай патриот болуш керек. Менин мекеним, жерим, Кыргызым депчи. Assalamu alaikum, урматтуу кыргыз элим. Сиздерге отчет берейин деп чыктык. Сиздерден чогулган акча 200 000 сом болду. Азыркы учурда бизге дагы да акча каражаты керектөлүүдө. Уулум Мухаммаддын чет өлкөдө 4-чү жолку операция жасатууга акча каражаты жетишсиз. $5,000 каражаты керектөлүүдө. Ушу кайдыгер карабастан уулум Мухаммаддын операциясына жардам берип кетиңиздерди суранарым. Бизден кайтпаса Алладан кайтсын. Баланын бир жери ооруса, иненин жүрөгү ооруйт экен. Сиздерден суранарым, ушу баламдын басып кетүүсүнө себепкер болуңуздар. Балам азыркы учурда 4,5 жашта баса албайт. Тепке да өзү басып баруусун каалайм мен. Акча жагынан жардам бере албасаңыздар дагы видеого лайк басып, таратып, жайылтып коюңуздар. Кайрымдуулук кылам деген инсандарга М-банк өзүмө тиешелүү кымбат К деп чыгат. Бул жерде мошенство жок. 3197 Россия өлкөсүнөн котором дегендерге Сбербанк бар, Тинькофф жок. 3097 Нурбек Т деп чыгат. Өзүмдүн энем Россия өлкөсүндө жумуш кылып жүрөт. Сиздерден суранарым ушул бул жагына дагы колдоо көрсөтүп, жардам кылып кетиңиздерди өтүнөм. Аллах барыңыздардан ыраазы болсун. Урматтуу депутаттар, урматтуу бүгүнкү жыйындын катышуучулары, мен азыр ушул капыл-тупул эле машинада келатып угуп калдым. Эльвира Сурабалдиева, урматтуу депутатыбыз да, Эльвира Жыгалбековна. Так, ошол биздин ГКМБнын кызматкерлери коркутуп, үркүтүп, жанагы налог боюнча маселелерди көтөрүп атат деп. Бул боюнча мен бир пояснение берип коеюн, урматтуу депутаттар. Бул маселе мындай. Эльвира Жыгалбековнанын өзүнүн, бир туугандарынын карамагында Кудайберген деген базар бар. Кудайберген деген базарда 3000ден ашык контейнер бар. Так, ошол контейнерлерден булар, мен эми түшүндүрүп бергенге мажбур болуп атам. Бир нече мындай маселелерди ачканга мажбур болуп атам. Ошол контейнерлерде булар ар бир адамдан контейнерден 2000-3000ден жыйнадык деп отчет беришет.
бирок жыйнаганы эң аз жыйнаганы 7.000-ден 15.000-ге чейин жыйнашат. Ошол жерде налогтордун баарын эсептеп чыкканда, муну ГКМ эсептеп чыкпайт. Муну биз тапшырма бербейбиз. Муну биздин налоговый инспекция эсептеп чыкканда бүгүнкү күндө Кудайберген базары мамлекетке 70 миллион сомдун тегерегинде налог төлөбөй коет. Так. Бул боюнча акты түзүлгөн. Жана муну булар төлөөгө милдеттүү. Бул элдин мамлекеттин акчасы. Анан депутатмын деп туруп эле бул жерден чыгып трибунан бар деп туура эмес маалыматтарды таратканды токтотуш керек. Биз эч кимге эч кандай мыйзамсыз мамиле кылбайбыз. Кылууга акыбыз дагы жок. Анан сырткары дагы бир эки урматтуу биздин депутаттарыбызга иштер бар. Мында алдын ала айтып коеюн. Эртең дагы айтып чыкпагыла. Так. Кээ бирлерине өтө оор кылмыштарга байланыштуу иштер азыр дайындалып, уже экспертизалар чыгып атат. Жакында Ген прокуратура иш козгой турган болсо, ага дагы айтып чыкпагыла. Өтө оор кылмыштарга шектелүү адамдар бар. Араңыздарда отургандар. Ал шектелүүнү биз териштирип чыгышыбыз керек. Ал боюнча бизге керектүү адамдар өздөрүнүн арыздарын берди. Биздин милдетибиз. Эгерде ошол арыз түшсө, биз аны карабай койсок, ошондо айтса болот. Мына мен арыз жаздым, мен арызым карабай атышат депчи. Эгерде биз ошо текшерүү маалында, же болбосо иликтөө маалында ал кылмыштар такталбай турган болсо, аны дагы сот аркылуу чечим кабыл алынат. Ошондуктан, урматтуу Элмира Жыргалбековна, сиз маган эч кандай претензия коюуга мындай негиз жок. Мен сизди көргөн да эмесмин, сүйлөшкөн да эмесмин, учурашкан да эмесмин, байланышкан да эмесмин. Так. Ошондуктан сизди депутат катары сыйлайбыз. Эгерде сиздин кайсыл бир деңгээлде мыйзам менен өзүңүздүн бир проблемаңыз болсо, налоговый инспекцияга барыңыз, олтуруңуздар, разберитесь, так? Андан кийин гана айтсаңыз болот. Эч кандай бир адамыңызды апарып биз камаган жокпуз, же башка кылган жокпуз. Жок жерден айта берген туура эмес болот. Тем более мен атымды атаганда, значит, мен атымды атап, фамилиямды атасам эле баары ушундай болуп кетет экен деген ойдон алыс болуңуздар. Мыйзамдын чегинде гана барыңыздар. Эгерде претензияңыз болсо, дагы бир жолу айтам, налог инспекциянын башчысы баруу берди. Ким эле? Туруп коюңузчу. Вот налог инспекциянын башчысы отурат. Ушуга претензияңызды айтыңыз. Налогуңузду төлөңүз. Эгерде налог төлөбөй турган болсоңор, мыйзамдын чегинде биз чараны колдонобуз. Рахмат, кечиресиз. Сиздерге сонун жаңылык. Видеонун төмөнүндөгү биринчи комментарийде бекитилген ссылкадан өтсөңүздөр, ушул Симбанк приложениясын жүктөп аласыздар. Туугандар, эгерде биздин ссылкадан өтүп жүктөсөңүздөр, 100 сомдон 10 000 сомго чейин приздер каралган. Ал эми сиздердин пешенеңиздер, канча сом утушуңуздар, аны каалаган жагыңарга иштетсеңер болот. Андан сырткары туугандар, 12 000ден 200 000ге чейин дагы онлайн кредит алсаңыздар болот. Бир айдын ичинде аны төлөп койсоңуздар, анда пайызы жок болот. Эгерде андан өтүп кеткен болсо, албетте өзүнүн пайыздары каралган. Бирок азыр Кыргызстандагы эң төмөнкү пайызды ушул Симбанк гана берет туугандар. Андыктан ссылкадан өтүңүздөр, акчаны утуңуздар. Ийгилик каалайбыз.